Өзүн өзү өнүктүрүүнүн эффективдүү каражаттары. Бул китеп сизге курактын эмес, акылдын көрсөткүчүн өстүрүүнү үйрөтөт. Өнүк, өс, өкүнбө. Автор Аладдин Исламидинов. Киришүү. Өзүңдү өзүң жарат. Эгерде адамдардын жашоодо кабылган түйшүктөрү, көйгөйлөрү жана кыйынчылыктары алардын өздөрүн өнүктүрбөгөндүгүнөн болуп жаткандыгын билишкенде, бардык жумуштарын таштап, өзүн өзү өнүктүрүү менен алек болуп калышмак. Жашоонун өзү күрөш. Биз күн сайын материалдык жактан өсүүгө жапатырмак аракет кылып жатканыбыздай, моралдык, интеллектуалдык жана жеке өсүүгө аракет кылып жатабызбы? Жеке өсүү аба менен суудай зарыл экенин түшүнүп жеттикпи? Урматтуу окурман, сиздин жашыңыз балким 30, 35 же 40та. Ал эми акылыңыз жана аң сезимиңиз канча жашта? Кээ бирөөлөр бою узарып, курсагы өскөнүн көрүп, мен чоңоюп жатам деп ойлошот. Балким сиз денеси чоң, акылы кичинекей адамсыз. Эгерде андай болсо, анда бул китеп сиз үчүн. Өзүн өзү өнүктүрүүнүн шарттары. Кыйын сонууну таштаңыз. Өзүнүн билимсиздигин жана өнүкпөгөн адам экенин моюнга алуу көбүнчө өнүгүүгө жана билимдүү болууга коюлган биринчи кадам болуп эсептелет. Ал эми мен билем деп кыйын сонуу жана мындай сезимдердин ичте болушу адамды мурдакы абалы кандай болсо, ошондой калууга түртөт. Өнүгүүнү каалаган адам эң биринчи мындай: кыйын сонуу, өзүн билемдик, өзүн башкалардан жогору коюу, билимдүү болмуш болуу жана акылдуу болмуш болуу сыяктуу сезимдерден арылуусу зарыл. Анткени мындай сезими бар адамдар өнүгө алышпайт. Өзүн кыйынсынган жана билимдүү болмуш болгон адамдар капкага жабык идиш сыяктуу. Сиз сууну ал идишке куясыз, бирок суу идиштин ичине кирбейт. Анткени капкагы жабык. Жогоруда биз айткан кыйын сонуу сезимдери да адамды капкак сыяктуу жаап коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: 3 куткаруучу нерсе, 3 кыйратуучу нерсе бар. Кыйратуучу 3 нерсе сараңдык, каалоону ээрчүү, адамдын өзүнөн өзү сыймыктанышы, кыйынсынышы. Ал эми куткаруучу 3 нерсе ачууланганда да, ачууланбаган абалда да адилеттүү болуу. Токчулукта да, жокчулукта да үнөмдүү болуу. Жалгыз болгондо да, элдер менен болгондо да Кудайдан коркуу деп айткан. Хадисте айтылган 3-чү кыйратуучу нерсе бул кыйынсынуу жана өзүнөн өзү сыймыктануу. Кыйынсынган адамдар бийиктикке учуп көтөрүлө баштаган куш сыяктуу. Бийиктикке учуп көтөрүлө баштаган кушта мен баарынан бийикмин деген сезим пайда болот экен. Бирок астынан карагандарга ал куш аябай кичинекей көрүнөт. Кыйынсынуу да ушул сыяктуу. Адамдар кыйынсынганы менен өзүнүн кичинекей жана билимсиз адам экенин билишпейт. Эң жаман жери, кыйынсынууну таштабаган адам 5-10 жылдап бир жерде өнүкпөй туруп калат. Анткени анын ичиндеги мен билимдүүмүн, мен баарын билип алдым, мен баарын түшүнөм деген сезим алга жылууга тоскоолдук жаратат. Куранда эгерде аларга адамдар ыйман келтирген сыяктуу ыйман келтиргиле деп айтышса, алар биз акмактар ыйман келтиргенде ыйман келтиребизби деп айтышат. Алар өздөрү акмактар, бирок алар өздөрүнүн акмак экенин билишпейт деп айтылат. Бакара сүрөсү 13-аят. Курандагы ас-сафих деген сөз акмак, билимсиз, акылы кем жана пайда зыянды ажырата билбеген билими аз дегенди туюнтат. Демек, кыйынсынып башкаларды өзүнөн төмөн көргөн адамдарды жараткан билимсиз жана акмак деп жатат. Ошондуктан өнүгөм, өсөм жана билимдүү, акылдуу болом деген адам эң биринчи кыйынсынуудан арылышы зарыл. Өзгөчө бул жашоодо кээ бирөөлөр пайдалуу нерсени үйрөтөйүн деген учурда окумуштууну окутпа, билимдүүгө билим үйрөтпө деген типтеги адамдар бар. Мен көптү көрүп койдум. Мен көргөндүн сен жарымын көргөн жоксуң. Мен билгенди сен билбейсиң деген жана бул позициясын өзгөртпөгөн адамдар бул дүйнөдөн аркы дүйнөгө өнүкпөгөн жана акмак бойдон кетип калыштары мүмкүн. Жан-Жак Руссо: адамдар билишпегендиги үчүн эмес, билем дегендиги үчүн адашышат деп айткан. Көптөгөн адамдар билимдүү жана өнүккөн адам бул көп сүйлөгөн жана баарын билем деп айткан адам деп билишет. Жок, билимдүү адам бул эң жөнөкөй, башы жана ичи илим-билимге толуп, аз сүйлөгөн, өзүн менин билгенимден билбегеним көп, дагы билим алышым керек, дагы окушум керек деп санаган адам. Себеби адам өмүр бою билим алса да бүт баарын билип алышы мүмкүн эмес. Демек, өсүүнү кааласаңыз, анда өзүңүздүн мээңизди жана ичиңизди мындай алдамчы сезимдерден бошотуп, өнүгүүгө бет алыңыз. Менин раматылык атам химия жана биология предметтери боюнча мугалим болчу. Ал мага жаш шагымдан бери жөнөкөйлүк жана текебирденбөө жөнүндө: балам, суу 100 градустан өтүп кайнап кетсе бууга, 0 градустан түшүп кетсе музга айланып калат. Суу болушу үчүн ортодо турушу зарыл. Ошондуктан ар дайым орточо бол.
деген сөздөрүн көп айтчу. Мен дагы сизге башкалардан өзүңүздү бийик да, төмөн да сезбей ортодо болууңузду сунуш айтам. Адамдар өздөрүнө баа берүүдө бир нече түргө бөлүнүшөт. Биринчи түр чыныгы деңгээли төмөн, бирок өзүнүн деңгээлин өтө жогору сезет. Мындай адамдар өздөрүнүн чыныгы деңгээлин кайсыл жерде экенин аңдап жетмейинче жана реалдуу баа бермейинче өсүшпөйт. Экинчи түр болсо чыныгы деңгээли бийик, бирок өздөрүнүн деңгээлин бийик экенин такыр билишпейт да өздөрүнө 0 деген баа беришет. Же болбосо таланты бар, бирок таланты бар экенин өзү билбеген адамдар. Мындай адамдарды өсүү үчүн ойготуу зарыл. Үчүнчү түр деңгээли бийик экенин билишет, бирок ар дайым өздөрүнүн деңгээлин төмөндөтүшөт. Мындай адамдар канчалык бийик чокуларды багынтышса да өздөрүн жөнөкөй алып жүрүүгө аракет кылышат. Канчалык акылдуу болушса да өздөрүнүн акылын төмөн сезе беришет. Мына ошондуктан да мындай тептеги адамдар ар дайым жеке өсүүнүн үстүндө болушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир адамдын башында 2 чынжыр бар. Бирөөсү 7 асманга карай кеткен, экинчиси 7 жерге кеткен. Эгерде адам жөнөкөй болуп, өзүн төмөндөтсө, Алла Таала аны 7 асмандагы чынжыр менен өйдө көтөрөт. Ал эми текеберденип, өзүн бийик көтөрсө, 7 жердеги чынжыр менен ылдый чүрөт деп айткан. Демек, жараткан адамды ар дайым ортодо кармап турат. Бирок адам Кудай аны бийик же ылдый чүргөнгө чейин өзүн өзү ортодо кармап турууну үйрөнүшү зарыл. Бой көтөрүп текеберденгендер адамдардын назарынан да сыртта калышат. Анткени бой көтөргөн суук көрүнөт, орой сүйлөгөн жек көрүнөт деп айтылат. Өзүн кыйын сезгендер менен адамдар анчалык деле мамиле түзө беришпейт. Экинчи, өзүңдөн башта. Дээрлик баарыбыздын мээбиздин түпкүрүндө сен өзгөр, андан кийин мен өзгөрөм деген түшүнүк жатат. Биз күнүмдүк турмушубузда пайда болгон көйгөйлөрүбүз үчүн башкаларды сөөмөй менен көрсөтүп, бул сенин айыңдан болду. Эгерде сен ушундай болбосоң, мындай болмок эмес деп айтканга устабыз. Жашообузда дагы жаман иштер үчүн өзүбүздөн башка баардыгын айыптап жана күнөөлөп чыгабыз. Эгерде менин атам катуу кол болбогондо, мындай болмок эмес. Эгерде менин бир туугандарым бир аз күйүмдүү болушканда, мен мынчалык азап чекмек эмесмин. Эгерде менин жакшы балдарым болгондо, жыргап жашамакмын деген башкаларды айыптоонун 1000 түрү бар. Ушул айыптоолордун баардыгында биз объектке көңүл буруп, аны жемелейт экенбиз. Объект жакшы болушу үчүн субъект жакшы болушу зарыл. Тагыраагы башкалар жакшы болушу үчүн эң алгач мен жакшы болушум керек деген түшүнүктү калыптандырышыбыз зарыл. Жаратканда Куранда чынында Аллах коом өзүн өзү өзгөртмөйүнчө аларды өзгөртпөйт деп айткан. Эч кимди эч ким өзгөрүүгө мажбурлай албайт. Ар бир адам өзгөрүү эшиктерин өзү коргойт. Ал эшиктер жалаң адамдын өзүнүн ичинен ачылышы мүмкүн. Биз башка бирөөлөрдүн өзгөрүү эшиктерин аргументтер менен да, эмоционалдуу чакырыктар менен да ача албайбыз. Адам бир гана өзү өзгөрүүнү каалап, чечим чыгарганда гана чындап өзгөрө баштайт. Платон адамдар өздөрүнүн ийгиликсиздиктерине тагдырды, Кудайды жана өздөрүнөн башка туш келген нерсени айыптоого уста деп айткан. Өзгөчө бизде өзүбүз алсыз болгонубузга байланыштуу да Кудайды: "О Кудай, мени эмнеге ушинтип жараттың? Мени байыраак, бактылуураак, акылдуураак кылып жаратсаң болмокко?" деп айыптайбыз. Бирок Кудай биздин өнүгүшүбүз, байышыбыз, билимдүү жана акылдуу болушубуз үчүн бардык нерсени берди. Куранда Аллах силерге сураган нерсеңердин баарын берди деп айтылат. Чындап өнүгүүнү каалаган адам үчүн баары бар. Анткени өнүгүү үчүн адамга өзүнүн турган турпаты, мээси, акылы, көзү жана буту колдору жетиштүү. Өзгөрүүнү каалагандар же өзгөрүүнү каалап, жалкоолук кылгандар ар дайым ар түрдүү шылтоолорду жана актанууларды табышат. Баары дүйнөнү өзгөртүүнү каалашат. Бирок эч ким өзүн өзгөртүүнү каалабайт. Качан адам сөөмөй менен башкаларды көрсөткөндө, 3 манжасы өзүн көрсөтөт. Эгерде адам өзүнөн баштабай, башкаларды өзгөртүүгө аракет кылса, анда убактысын текке коротот. Үчүнчү, күнүмдүк адаттарыңызды өзгөртүңүз. Биздин өмүрүбүз адаттардан турат. Адат жакшы түшүмдүү жана жаман түшүмдүү болуп экиге бөлүнөт. Эгерде кандайдыр бир адамда адаттан сырткары күнүнө 5 саат уктоо адаты болсо, ал натыйжада өкүнүү аттуу түшүм алат. Ал эми кандайдыр бир адамда күнүнө 5 саат китеп окуу адаты болсо, анда ал өнүгүү аттуу түшүм алат. Ушинтип адат терс жана оң болуп бөлүнөт. Афоризм: ойду эгип, жорукту түшүм кылып аласың. Жорукту эгип, адатты түшүм кылып аласың. Адатты эгип, мөнөздү түшүм кылып аласың. Мөнөздү эгип, тагдырды түшүм кылып аласың. Адаттар биздин жашообуздагы эң маанилүү факторлор.
Алар биздин кыймыл-аракеттерибиздин канчалык деңгээлде пайдалуу же пайдасыз жана натыйжалуу же натыйжасыз экенин көрсөтөт. Ар бир нерсени 3 нерсе аркылуу өздөштүрүүнү бил. Эң биринчи билим. Билим бул бир нерсенин эмне кызмат аткаруусун жана эмне үчүн колдоно турганын аныктоочу себеп. Билим пайда болгон соң шык пайда кылуу зарыл. Тагыраагы кандайдыр бир нерсенин кандай кызмат аткара турганын билген соң аны колдоно билүү шыгын пайда кылуу зарыл. Билим жана шык пайда болгон соң аны адатка айландыруу керек. Ал эми адатты болсо көндүмгө айландыруу зарыл. 24 саат убактыңызды пайдалуу иштер менен толтуруңуз. Ошондо сиздин убактыңыз асыл түшүм берет. Сиздин түшкө чейинки убактыңыз жакшы түшүм берет. Анткени сиз түшкө чейинки убакытты туура жана пайдалуу колдонууну ар дайым адат кылып алгансыз. Сиздин түштөн кийинки убактыңыз өкүнүч аттуу түшүм берет. Анткени сиз түштөн кийинки убакытта зыяндуу иштер менен алектенүүнү адат кылып алгансыз. Убакыт түшүмдүү жана түшүмсүз болуп экиге бөлүнөт. Эгерде убакыттан асыл түшүм алууну кааласаңыз, анда күнүмдүк адаттарыңызды пайдалуу жакка өзгөртүп, пайдасыз адаттардан оолак болуңуз. Эгерде убакыттан асыл түшүм алууну кааласаңыз, анда күнүмдүк адаттарыңызды пайдалуу жакка өзгөртүп, пайдасыз адаттардан оолак болуңуз. 4. Ар дайым меники туура дегенден алыс болуңуз. Өзүнү келесоо экенин моюнга алган келесоо эмес. Федор Михайлович Достоевский. Биринчиден, ар дайым меники туура деп билген адам катасын кабыл албайт. Экинчиден, катадан сабак албайт. Катаны оңдоо үчүн аны кабыл алуу зарыл. Катаны моюнга албоо бир эмес, эки ката болуп эсептелет. Себеби ката кетиргени бир ката, моюнга албаганы экинчи ката. Ошондуктан адам өз катасын бүркүт олжосун көздөгөндөй бутага алып, катасын оңдоп, жок кылууга тийиштүү. Себеби катасын моюнга албаган адам жаңы көз карашты пайда кыла албайт. Качан адамдын көз караштары жаңыланып турса, демек бул анын өсүп жатканынан кабар берет. Качан адамдын көз караштары жаңыланып турса, демек бул анын өсүп жатканынан кабар берет. Ошондой эле мындай адамдар жаңы жана маанилүү маалыматтан куру калышат. Өзүңдү билимсиз деп санаганың артыгыраак. Анткени билимсиз окуйт. Мындай нерсе бизде көбүнчө жаш курактагы адамдарда көп кездешет. Мен бул китепти Раматылык атам Исламидин уулу Имамидиндин жаркын элесине арнайм. Эгерде китеп сиздерге бир аз болсо да пайдасын берсе, атамдын рухуна Куран окуп коюңуздарды суранам. Адегенде эле атамдын мага айткан акыл насааттарын сиздер менен бөлүшө кетейин. Атамдын мага айткан акыл кептери. Биринчи. Жаш кезиңден көптү көрүп, азыртадан кыйналып бышсаң, пайдубалың бекем болот. Чоңойгондо жашооң жеңил болот. Экинчи. Эгерде мен сага сураган акчаңды берип турганымда, анда сен азыркыдай өзүңдү эптей алмак эмессиң. Үчүнчү. Мугалимдин душманы мугалим. Молдонун душманы молдо. Соодагердин душманы болсо соодагер. Кайсыл тармакта иштесең, көрө албастыкты ошол тармактагы адамдардан күт. 4. Суу 0 градустан төмөн түшүп кетсе, музга айланат. 100 градустан ашып кетсе, бууга айланат. Суу суулук касиеттүүлүгүн сактоо үчүн ортодо болушу керек. Ошол сыяктуу эле адам да ар дайым орточо болуш керек. Текебер болбо балам. 5. Чоң күчтү жыгытуу үчүн чоң күч керек. Кичинекей алсыз болуп туруп, өзүңдөн күчтүүгө асылба. Күчтүүнү жеңүүнү кааласаң, күч топтоп кел. 6. Лөөлүдөн баатыр чыкса, өз чатырына күч көрсөтөт. Эч качан күчүңдү өз үйүңдөгүлөргө көрсөтпө. Кыйын болсоң, сыртта ийгиликке жет. 7. Молдо болсоң эле иштебейсиңби? Иште. Баарына турмуш тиричилик керек. 8. Балам, сен чалагайым болбогунуң. Бир ишти толук аткарганга жана аягына чейин жеткирүүгө үйрөн. 9. Эрте менен күн чыгып жатканда жана батып жатканда уктабаш керек. Багымдат намазын окугандан кийин уктабай жүр балам. 10. Бир ата 10 баланы бага алат. 10 бала бир атаны бага албайбы? 11. Байлык, тынчтык жана ынтымак бар жерде болот. Бай болом десеңер, ынтымактуу болгула. 1 бөлүм. Өзүн өнүктүрүү аба менен суу дайы керек.
Адамдын айылына чөйрөдөгү болуп жаткан көрүнүштөргө болгон мамилеси анын канчалык деңгээлде өскөн же өспөгөн киши экенинен көз каранды. Эгерде өзүн өнүктүргөн адам болсо, башына түшкөн анча-мынча сыноолордон жеңил эле өтүп кетет. Ал эми өзүн өнүктүрбөгөн, ой жүгүртүүсү начар жана билими аз адам болсо, башына келген сыноого чыдай албай, жаман кадамдарга барышы же түшкүлдүккө түшүшү анык. Ал эми өзүн өнүктүргөн адам түшкүлдүккө түшпөй, мындай кырдаалдан оңой эле чыгып кетет. Жада калса, өзүн өнүктүрбөгөн адамдар көп оорушат, кайгырышат, болор болбоско тынчсызданышат жана жашоодон рахат алып жашаганды билишпейт. Өзүн өнүктүрүү бүгүнкү күндө аба менен суудай эле керек болуп калды. Анткени билим алып, ой жүгүртүүсүн өзгөртпөгөн, айлана чөйрөсүн билимдүү адамдар менен курчабаган жана өзүн өнүктүрбөгөн адамдар башкаларга жем болуп жатышат. Себеби мындай адамдар бирөөлөрдүн сөздөрүнө көп киришет. Бирөөлөрдүн сөзүнө кирүү болсо, өзүңдө эчтеке жоктуктун белгиси. Өзүн өнүктүрбөгөн адам жем болот деген сөздүн дагы бир мааниси, башка адамдар аны каалагандай башкара беришет. Албетте, сабатсыз жана билимсиздерди башкаруунун эч кыйынчылыгы жок. Ал эми билимдүү, ой жүгүртүүсү тунук жана өнүккөн адамдардын башка бирөөлөр тарабынан башкарылуусу оңой иш эмес. Жашоомду 10 жыл артка кайтарып карай турган болсом, өзүмдүн башкаларга жем болгонумду жана көрүнгөн адамдын ар кандай ойлорун уга берип, түшкүлдүккө түшүп жүрө бергенимди түшүнүп жеттим. Азыр ойлоп көрсөм, 10 жыл мурда угууга болбой турган адамдарды укканымды, тынчсыздануунун кажети жок болгон нерселерге кубатымды, убактымды коротуп, түшкүлдүккө түшчү экем. Көрсө ал кездерде билимсиз жана ой жүгүртүүм начар болгон экен. Азыр деле өнүгүүнүн акыркы чегине жеттим деп айтуу такыр туура эмес, бирок мурдакыга караганда анча өстүм деп айта алам. Эгерде өлкөнүн өнүгүүсү зарыл болсо, анда эң биринчи анын эли өнүгүшү зарыл. Эгерде бир үй бүлөнүн кадыр баркын көтөрүү жана материалдык абалын жакшыртуу зарыл болсо, андагы адамдардын билим деңгээлин жана сабаттуулугун көтөрүү зарыл. Бир отурушта устатым Ашур Али уулу Мавлян: ар бир адам өзүн өнүктүрсө, Кыргызстан өнүгөт. Кыргызстан өнүгүшү үчүн ар бир адам өзүн "мен Кыргызстанмын" деп билиши зарыл деп айтканы мага абдан таасир берди. Чынында эле Кыргызстандын ар бир жараны өзүн өнүктүрсө, ошондо өлкөбүз өнүгөт. Бирок тилекке каршы, кээ бир 45-50-гө чыккан жашы улуу адамдар менен сүйлөшүп калганымда, Орто Азия бир мамлекет да, Бишкектин борбор шаары кайсы эле деп сурагандар болгон. Ошондой эле шаар деген эмне деп сурасам, Кыргызстан өзүнчө бир шаар, Казакстан өзүнчө бир шаар да деп жооп бергендер болгон. Кээ бир жашы улуу адамдардын кичинекей бир маселеге акылы жетпей жатканын көргөнүмдө, өзүн өзү өнүктүрүүнүн кесепети кандай болор экенин жана өзүн өнүктүрүү канчалык зарыл экендигин жан дүйнөм менен сезип түшүндүм. Мындан да жаманы, өзүн өнүктүрбөгөн адамдардын өздөрүнүн өнүкпөгөн абалына жүрөктөрү ачпагандыгы жана ошол абалдарына нааразы болгондун ордуна ыраазы болуп жашашкандыгы. Мындан да жаманы, өзүн өнүктүрбөгөн адамдардын өздөрүнүн өнүкпөгөн абалына жүрөктөрү ачпагандыгы жана ошол абалдарына нааразы болгондун ордуна ыраазы болуп жатышкандыгы. Бир нерсеге акылың жетпесе, ошол нерсени билбегениң үчүн жүрөгүң ачпаса, аны билүүгө аракет кылбасаң, бул эң жаман. Өзүнүн үйүндө эмес, өзгөнүн үйүнө ижарага акча төлөп жашаса, өз үйү болушуна аракет кылбаса, аялы кош бойлуу, балдарынын кийимдери жок жана эртеден кечке курсактары ачып ыйлашса, ошого карабастан намысы келбей уктаса, анда бул эң жаман. Турмуштун таягын көп жолу жеп, жүрөгү жана ой жүгүртүүсү ачылбаганы бул эң жаманы. Адам өзүнүн билимсиздигине, керегинен ашыкча көп уктаганына жана ошондой эле өзүн өнүктүрбөгөнүнө нааразы болгондун ордуна ыраазы болсо, анда иш тескерисинен кетет. Зарыл жумуштарын кийинкиге калтырып, бирок ага кыжаалат болбосо, артка кетүү мына ушул начар абалга ыраазы болгондон башталат. Өзүн өнүктүргөн адамдар менен өзүн өнүктүрбөгөндөр турмуштун сыноосуна кабылып, жубайы менен ажырашкан кезде алардын айырмалары асман менен жердей эле билинип калат. Өзүн өнүктүргөн адамдар ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп депрессияга түшпөй жана кайгыга алдырбай, жашоолорун жаңы барактан баштап өнүгүүлөрүн уланта беришет. Ал эми өзүн өнүктүрбөгөн жана мурдатан илим билимге кызыкпай, ой жүгүртүүсүн мыктылоонун үстүнөн иштебеген адамдар ажырашкан кезде
көздөрүнөн көп мезгилге чейин көз жашы токтобогон жана кайгынын көлүнө көп жылдар бою чөгүп жүргөн инсандарды өз көзүм менен көрүп келем. Ичимден адам канчалык кичинекей болсо, ал үчүн көйгөйлөр ошончолук чоң болуп көрүнөт. Ал эми адам канчалык чоң болсо, көйгөйлөр ошончолук кичинекей болуп көрүнөт экен, деп боорум ооруп кала берем. Өнүккөн мамлекеттердин жарандарынын акылы да өсүп өөрчүгөн болот экен. Изилдөөлөр боюнча эли эң эле билимдүү болгон өлкө бул Канада. Канада бүгүнкү күндө экономикасы боюнча 14-чү орунду ээлейт. Ошондой эле ал өнүккөн мамлекеттердин сап башында турат. Канаданы мындай деңгээлге чыгарган ким? Албетте, анын билимдүү жана өзүн өнүктүргөн эли. Ал эми 2-нчи орунда Жапония өлкөсү турат. Жапонияда 50%дан ашуун улуу курактагы эл жогорку билимдин ээси. Жапония бүгүнкү күндө экономикасы боюнча АКШдан жана Кытайдан кийин эле 3-чү орунда турат. Демек адам өлкөсүн өнүктүрүүдөн мурда өзүн өнүктүрүүсү абдан маанилүү. Биз да өлкөбүздү өнүктүрөбүз десек, анда эң биринчи өзүбүздү, ой жүгүртүүбүздү жана билимибизди өстүрүшүбүз керек. Анткени билимсиз жана түркөй адамдан зыяндан башка эч нерсе көрбөй калышыбыз мүмкүн. О жараткан, мага жана менин бир туугандарыма, мекендештериме илим-билим насип кылып, өзүбүздү жакшы жакка өзгөртүүбүзгө өзүң жардам бер. Амин. Жада калса, жаратканда адам өзүн өнүктүрүүсү жөнүндө Ыйык китебинде өзүн өнүктүргөн ийгиликке жетет. Ал эми өзүн өнүктүрбөгөн ийгиликсиздикке учурайт, деп айткан. Шамс сүрөсү 9-10 аяттар. Ошондой эле жараткан ар бир жан кылган нерсесинин барымтасында калат, деп айткан. Мудассир сүрөсү 38 аят. Мунун мааниси ар бир жан кылган жаман ишинин туткуну болот. Бул аяттын көп маанисинин ичинен бир мааниси, эгерде адам убактысын бош өткөрүп, эч нерсе кылбай жата берсе, чуркоонун туткуну болот. Тагыраагы мурда эч нерсе кылбай жатса, кийин иштери толуп кетип чуркап калат. Ден соолугу жакшы кезде пайдаланып калбаса, оорунун туткуну болот. Жаштыгын туура пайдаланбаса, карлыктын туткуну болот. Колундагы байлыгын жана акчасын туура пайдаланбаса, кедейликтин туткуну болот. Өзүн өнүктүрбөсө, кордуктун туткуну болот. Ошондуктан өз убагында өзүбүздү өнүктүрөлү. Өзүн өнүктүрбөгөндүктөн улам келүүчү кордуктардан алыс болууну жараткан баарыбызга насип кылсын.